Казакстанда мамлекеттик майрам Конституция күнү белгиленүүдө. Казакстандын башкы мыйзамы өлкөнүн ар тараптуу өнүгүүсүнө негиз салды. Конституцияны кабыл алуунун алгачкы кадамдарында өлкөнүн жарандары бул долбоорго жигердүү катышкан. 3 миллиондон ашуун жаран катышкан, 33 миңден ашуун жамааттык талкуу орун алган. Это 23-я годовщина принятия Конституции 1990. Конституциянын кабыл алынганына 23 жыл болду. Баш мыйзам 1995 жылдын баш он айынын 30-да кабыл алынган. Негизги документ өлкө жарандарынын укуктук коопсуздугунун кепили болуп, жаңы программалардын баш аты катары таанылууда. Сейчас у нас много программ есть. Казакстандын улуттук архиви посткеңештик мейкиндигинде эл аралык талаптарга жооп бере турган алдыңкы үлгүдөгү технология менен жарыктандырылган бирден бир мекеме. Бул жерде Казакстандын тарыхый документтик мурасы сакталат. Бул болжол менен 340 миң баалуу маалымат. Алардын катарында 1993 жылы кабыл алынган Конституциянын түп нускасы да бар. Документ 4 бөлүмдөн, 21 баптан жана 131 беренеден турат. Башкы документтин кабыл алынуусу менен санжыралуу өлкөнүн өнүгүүсү дагы да алга жылды. Бүгүнкү күндө ошол укуктук мамилелердин булагынын негизинде жаңы мыйзамдар кабыл алынып, өлкөгө кызмат кылууда. Это, получается, наше архивохранилище. Здесь хранятся документы. Одним из Бул биздин архивдик кампабыз. Бул жерде документтер сакталат. Алардын уникалдуусу албетте 1993 жылы 3 айынын 28-inde кабыл алынган биздин Конституция. Документтер ушундай кутуларда сакталат. Бул Конституция Казакстан Республикасынын негизин түзөт. Бул өлкөнүн башкы казнасы, жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин кепилдиги. Бул документ биздин улуттук архив фондуна президенттин администрациясы тарабынан тапшырылган. Ошондон бери номер 1 документ катары сакталуу. По сей день хранится у нас документ под номером 1. Бул башкы мыйзам замандын агымына ылайык өзгөрүп, коомду андан ары алгалатууга кеңири жол ачты. Ушунун аркасында Казакстан тынчтык жана бейпилдикте жашап келе жатат. Казакстандын конституциясы башкаларга үлгү. Аталган баш мыйзамдын Казакстанга тийгизип жаткан таасирине көп өлкөлөр кызыктар.